жумушту баштадыңызбы, каникулга чыкпадыңызбы? Biz bugün 2 yanvar biz keçe ile başlaganбыз жумушту. Keçe 1 yanvar günü ile жумушту başlaганбыз. Keçe Оштогу главка, УКМКнын главкасында ошол жерде ССН Альфаны кызматкерлери менен жолугуп, ал жерде кызмат кылып келдик. Keçe эле ошол Жалал абадта ошол Альфанын кызматкерлери менен жолугуп, коллектив чогултуп ошол жерде тапшырмалар, жаңы тапшырмаларды коюп келдик. Бүгүн мына Сузак районуна техникаларды президенттин атынан тапшырдык. Азыр эми ошол мамлекеттик ипотекалык компаниянын куруп аткан үйлөрү боюнча алдағы президент тапшырмасы менен барып ошолордун курулуштарын, темпин жана ошолор жасап аткан иштерин бир сыра карап чыгабыз. То есть бизде жумуш токтобойт. Бизде майрам деген болбойт. Ошол элдер мына каникулга чыгып дем кылып атса дагы бизде майрам болбойт. Анан сизди соц тармактарда жазылышат чет элге чыгып кетпей салуу. Эми бул баягы соц тармактарда ошондой көптөгөн жалган маалыматтар тарата беришет. Аган эл ишенбеш керек. Мына мен азыр 2 январда Сузак районунда Роудысында турамын. Мен өзүм чет элге чыгып эч качан дем алган эмесмин. Чет элге чыгып дем алган жан эмесмин. Тура командировкаларга чыгабыз, чет өлкөлөргө жумуш менен чыгабыз. Анан ушул анча-мынча ден соолукка байланыштуу гана чыгып каламын чет өлкөгө. Ата Кудай буйруп ушу ден соолук берсе, мамлекет үчүн берилгендик менен кызмат кылууга аракет кылабыз. Урматтуу кызматкерлер, урматтуу укук коргоо органынын кызматкерлери. Мына өзүңүздөр жакшы билесиздер, 2023-жыл Кыргыз мамлекетинде болуп көрбөгөндөй мамлекеттин алдыга жылдыруу маселесин чечкен жыл болду. Бул жерде укук коргоо органдарындагы мааниси өтө чоң болду. Себеби уюшкан кылмыштуулук топторго каршы күрөш, коррупцияга каршы күрөш. Мына ушунун бардыгы 2023-жылы биз уюшкан кылмыштуу топтордун белин сындырдык. Мына силер менен кошо ачык айтыш керек. Мындан ары мамлекетибизде эч кандай бандиттер, эч кандай уюшкан топтор, кайсыл бир авторитеттер болбойт. Мамлекетибиз мыйзамдуу, укуктуу, эркин мамлекет болот. 2024-жылы эгерде ошол уюшкан кылмыштуу топтордун кайсыл бир мүчөлөрү калган болсо, аларды тыптыйгыл кылып жок кылабыз. Муну биз ачык айтышыбыз керек. Ачык айтып, бардыгыбыз акыл эс менен ушуну түшүнүшүбүз керек. Эч кандай ошол жанагы вор закон, положение, смотрящий жана башка деген сөздөр колдонулбайт. Андайлар болбойт бизде. Эркиндик деле эмес. Ошол түрмөнүн ичтеринде дагы будемновый порядка. Ошондуктан урматтуу укук коргоо органдарынын кызматкерлери 2024-тү дагы ушундай бир жакшы результаттар менен алып барышыбыз керек. Мына коррупцияга каршы күрөш боюнча. Коррупцияга каршы күрөш дагы 2023-жылы өтө чоң өзүнүн жыйынтыктарын берди. Ошонун негизинде мына азыр бир дагы мамлекеттик органда коррупция жасайм деген мамлекеттик органдын кызматкерлери азайды. Жок болду десем да болот. Бирок ошолордун арасында дагы деле калгандар, же мындан ары да мамлекеттин мүлкүнө кол салам дегендер, мамлекетке зыян келтирем дегендерди мындан ары да күрөш улантылат. Мамлекетти сүйгөн адам гана, мамлекетке берилген адам гана кызмат кылат. Урматтуу укук коргоо органынын кызматкерлери, туура мамлекет тарабынан сиздерге дагы көңүл жакшы ушуга чейин бөлүнбөй келген. Бирок мына акыркы жылдары сиздерге дагы президентибиз, урматтуу президентибиз Садыр Кожоев тарабынан көптөгөн тапшырмалар берилип, көңүл бурула баштады. Ички иштер министри генерал-лейтенант Улан Омоканович Ниязбековдун аракети менен, ошонун кылган жакшы иштери менен уюштуруучулук, ыкчам аракеттердин негизинде көптөгөн жыйынтыктарды берип атат. Бирок бул дагы жетишсиз азыр. Туура коопсуздук кызматкерлеринин бүгүнкү күндө бардык керектүү инфраструктураларын түзүп бердик. Алардын материалдык техникалык базаларын чыңдадык. Алардын иштөө шарттарын барын түзүп бердик. Эми мына быйылдан баштап президентибиздин тапшырмасы негизинде 2024-жылдан баштап биз укук коргоо органдарын карай баштайбыз. Бардык керектүү техникалар менен камсыз кылабыз. Жаңы имараттарды курабыз. Айлык акыңарды карап чыгабыз. То есть сиздерге толук шарттарды түзүп беребиз. Ошого жараша сиздер дагы мыйзамдын чегинде өз аракеттериңерди жүргүзүшүңөр керек. Урматтуу милиция кызматкерлери, ачык айтыш керек, биздин арабызда дагы
мыйзам бузгандар көп катталып атат. 2023 жылы эле укук коргоо органдарынын арасынан коррупцияга силтелип кармалгандар кандай көбөйдү, өздөрү кылмыш кылып кылгандар кандай көбөйдү, наркотика менен жана башка иштер менен кармалган өзүбүздүн эле кызматкерлер болуп чыгып атат. Мына ошондуктан биз ушул мыйзамсыздыкка каршы өзүбүз күрөшүшүбүз керек. Эгерде өзүбүздүн кызматыбызга берилбесек, биз мыйзам сактай албасак, анда кимден мыйзам сактоону биз суранабыз? Мындан ары дагы өзүбүздүн арабыздагы ошондой мыйзамга баш ийбеген, баш ийгиси келбеген же өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн аракет кылган адамдарды биз жоопко тартабыз. Ошондуктан сиздер дагы мыйзам чегине кайтпаган кызматкерлерди, жаныңыздарда кызматкерлерди айтып деп түшүндүргүлө, айткыла. Баары бир мыйзамды бузса колго түшөт. Бүгүн болбосо эртең, эртең болбосо бүрсү күн. Айрыкча укук коргоо кызматкерлерине биз тыгыз көңүл бурабыз. Себеби сиздер эл арасындагы стабилдүүлүктү силер сактайсыңар. Эл арасында тартипти, коомдук тартипти сиздер сактайсыздар. А сиздер болсо өзүңүздөр мыйзам бузуп отурсаңыздар, анда кандай болуп калат? Ошондуктан жетекчилердин баардыгына тапшырма коюлган, мындан ары да тапшырманы биз коебуз. Өз арабыздагы мыйзам бузуучулукка жол бербөө боюнча. Элибизге, мамлекетибизге айрыкча укук коргоо органдары, коопсуздук кызматкерлери, аскер кызматкерлери, чек ара кызматкерлери мамлекетибизге берилгендик менен кызмат кылыш керек. Мамлекетти сүйүш керек. Мамлекет үчүн форма кийдиңби, антыңды бердиңби, кызматыңды аткар. Эгерде форма кийип, антыңды берип туруп, кызматыңды аткарбастан өзүң коррупцияга берилип, өзүң мыйзамды бузуп аткан болсоң, анда ошол ант уруп кетет. Урматтуу туугандар, урматтуу кызматкерлер, мына ушул жерде турганын баардыгыңыздар бизден жаш, биздин инилерибиз болосуңар. Кээ бирлериңиздер балдарыбыз менен теңсиңер. Мына силерге акыл айтып үйрөтүп кетейин. Жаңы жылдын башында мындан ары ошол мыйзам бузуучулукка барбагыла. Жанагы пара алуу, пара берүү дегенди толук бойдон кескин түрдө токтотушубуз керек. Анан жана кызматка койгон маалда, кызматтан алган маалда, кызматтан бири-бирине жылдырган маалда пара алуу, пара берүү деген токтоткулагы. Эгерде андай болбой турган болсо, биз ушул маселе боюнча катуу иштер жүргүзөбүз. Муну ачык, даана сиздерге айтып жеткизип коеюн. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук.